Саламатсыңарбы? Бүгүнкү темабыз жанар тоолор, ысык булактар жана гейзерлер. Жанар тоо деген эмне? Кургактыктын бетиндеги жана океандын түбүндө кездешкен конус формасындагы магмалык тектерден түзүлгөн өзгөчө тоолор жанар тоолор же вулкандар деп аталат. Вулкан сөзү байыркы Римдеги оттун кудайынын атынан алынган. Жанар тоонун түзүлүшү. Бул сүрөттөн биз жанар тоонун тышкы жана ички түзүлүшү менен таанышабыз. Тоонун чокусундагы атырылып чыккан тешиги кратер, ал эми ичиндеги жарака өзөгү деп аталат. Өзөк аркылуу 1500 градус ысыктыктагы магма жогору карай көтөрүлөт. Магма өзү менен өтө көп өлчөмдөгү күлдү жана газдарды алып чыгат. Газдан ажыраган магма лава деп аталат. Жанар тоолор негизинен 3 типке бөлүнөт. Аракеттеги, уйкудагы жана өчкөн жанар тоолор. Аракеттеги жанар тоолор мезгил менен атырылып турган тоолор. Буга мисал Россиядагы Ключи сопкасы. Жер жүзүндө 1000ден ашуун аракеттеги жанар тоо бар. Өчкөн жанар тоо атырылгандыгы жөнүндө адам баласына маалымат жок, белгисиз болгон тоолор. Буга мисал Килиманджаро, Эльбрус тоолору. Уйкудагы жанар тоолор бул өчкөн деп эсептелген, бирок кайсы бир мезгилде кайра атырылуусу кайталануучу жанар тоолор. Буга Везувий тоосун кошсок болот. Жанар тоолор жер кыртышынын жаракаларында же литосфералык плиталардын чектеринде жайгашкан. Бул аймактар күчтүү жер титирөө болуучу аймактар болуп саналат. Бул картадан биз литосфералык плиталардын чек араларын көрө алабыз. Бул аймактарда плиталардын кагылышуусунан улам жер титирөөлөр жана жанар тоолор өтө көп болот. Бул чекиттер ошол жанар тоо болуучу аймактар. Ысык булактар жана гейзерлер. Аракеттеги жана өчкөн вулкандар бар жерлерде ысык булактар көп кездешет. Алар жердин бетиндеги жаракалардан жай агып чыгышат. Же жер алдынан фонтандай ургуштап атырылып чыгышат. Бул болсо жердин тереңдигинде ысык тоо тектери бар экендигин билдирет. Алар жер астындагы сууларды ысытат. Мезгил менен ысык суу менен бууну ургуштатып атып чыгаруучу булактарды гейзерлер деп аташат. Алардан чыккан ысык суунун фонтаны кээде бир нече ондогон метр бийиктикке жетет. Гейзерлер Исландияда, Түндүк Америкада, Камчаткада, ал эми ысык булактар Курил аралдарында жана башка вулканлуу райондордо көп кездешет. Гейзерлердин эң атактуусу АКШнын Йеллоустон паркындагы Олд Файтфул. Ал жерлерде 200гө жакын гейзер бар. Камчаткадагы гейзерлер өрөөнүндө 20дан ашык ири жана 300гө жакын майда гейзерлер бар. Гейзерлер өрөөнү корук аймагы. Бул жерде аңчылык кылууга, балык уулоого, карагай кыюуга тыюу салынган. Кыргызстандын аймагында бир топ ысык булактар табылган. Көпчүлүгү Ысык көл, Чүй өрөөнүндө, Жалал Абад облусунда жайгашып, алар дарылануу максатында пайдаланылат.